коомчулукта талаш тартыш болуп атпайбы? Жана курмандык чалуу боюнча. Ошо курмандык чалыш үчүн мындай көзү өткөндөргө, маркумдарга чалыш керекпи же өзү үчүн, адам өзү үчүн бул дүйнөдөгү кылган күнөөлөрү үчүн курмандык кылыш керекпи? Буга чейин илимсиздиктен да азыр мына кичине шарият жолу келип, адам баласына түшүндүк пайда болбоду. Биз бала кезекте ошо корозо айт, ушу курман айт десе эле ата тегүүсү борсок чыгарып, борсок жыт чыгарып, өткөндөрдө иштеп коюш. Жок, бул курмандык барзак жашоого барганга чейин, барзак деген баягы кабырга барганга чейин өзүбүз үчүн да. Мисалы үчүн ыйык деп Куран, Куранда айтат го адам баласы өткөндөргө гана окуш керек депчи. Жок, Куран өзүң окушуң керек. Бул өзүңдү сактап калыш нерсе да Куран. Демек, курбандыкты кимге чалабыз? Курбандыкты Алла Таала инсан менен жинди өзүнө ибадат кылыш үчүн жараттым деп атпайбы? Демек, ибадат кылып калсаң жакшы, ибадат кылбай барсаң кандай болот деген маселе да. Ошондуктан адам баласы абдан күнөөкөр. Күнөөнү көп кылабыз. Алла Тааланын өзү бадасы бар да. Силер күнөө кылып чарчайсыңар, мен күнөөңөрдү кечирип чарчабайм деген жери бар да. Демек, биз тирүүлөргө чалат курбандыкты. Ибрахим алейхиссалам атабыз баласына курбандык чалган. Демек, биз курбандык чалыш керек эң биринчи. Сенин кылып аткан кыйбатыңды токтотуш үчүн курбандык чал. Баскан турганың күнөө, кыйбат, аз кыйбат менен жашап калдык. Экинчиден көрө албастык бизде көп, айрыкча кыргыз, көрө албастык ушундай. Ичи тарлык, көрө албастык, надандык. Ошонуңду курбандык кыл. Атың өчкөн аракты токтот, насыбайыңды, тамекиңди токтот. Ошонуңду курбандык кыл. Пайгамбарыбыз 14 кылым мурда айтты, тууганчылык мамилеңерди үзбөгүлө деди. Кечирим сурап тургула күн сайын деди. Саат сайын кечирим сурап тургула. Себеби 3 күнгө чейин биз туугандардан, мисалы үчүн экөөбүз урушуп кайым айтышып кетсек, бири-бирибизден 3 күнгө чейин кечирим сурап башык. Бирок азыр бизде кыргыздарда 3 күн эмес, 3 жыл да андан 10 жыл катташпай жүргөн туугандар бар. Эшикти бекем жаап салып, мен топурагым тийип кет дегендер. Жок, Алла Таала айтып атат. Кимде ким тууганчылык мамилени үзүп койсо, ал пенден менден жардам жок, үлүш жок деп атат. Балким ага адамдын акылына келбеген илдет оору жиберилет деп атат. Оору каптап атпайбы? Ошо эмнеден тууганчылык мамиле үзүлгөндө. А кимде ким тууганчылык мамилени чындаса, ага күтүлбөгөн ырыскы береке илим берем деп жатат. Мына, ошонуңду курбандык кыл. Ой да ойлон. Экинчиден курбандык кыл сен. Башыбызга аппак калпак кийебиз дагы, көпчү кыргызда бизде эркекпиз деп жүрөбүз, калпакты кийип алып. Бирок шариаттын жолунда эркекке укук жүктөлгөн. Үй бүлөнү багыш, аялыңды, балаңды багыш. Биздин милдет да, эркектин милдет. Жок, биз күнгө эбетте карта ойноп отурат биздин мырзалар, аталар, агалар, инелер. Карындашы мигрант болуп акча таап жүрөт. Эжеси, кызы акча таап жүрөт. Ошолордон качан мага акча келет деп күтүп отурган. Ошону курбандык кыл. Ушул уят нерсе да, бул эркекчиликке жатпайт. Тууганчылык мамиле, жараткан өкүмүнө башы ушул тууганчылык мамиле. Эң жеңгиси жер көтөргүсү күнөөлүү адам кайсыл адам? Алакага барган. Никесиз жаткан. Ушуну курбандык кыл. Ушуну курбандык чал. Демек, адам баласы күнөөлүү болуп чыктыкпы? Тамеки тартат экенбиз, окшак кылат экенбиз. Ой, пайгамбарыбыздан келип бирөө сурады. Мактанасыңар эле, мактанасың мусулман тазамын деп. Силер менен мусулмандар адам өлтүрбөйбү деди. Өлтүрөт деди пайгамбарыбыз. Өлтүрүп атабы азыр мусулмандар? Өлтүрүп атат. Шарап ичпейби деди. Ичет деди. Ой, зына кылбайбы деди. Кылат деди пайгамбарыбыз. Калпайтпайбы деди. Жок, калпайтуу мүмкүн эмес деди. Демек, сенин күнөөң киши өлтүргөндөн дагы, сойкулук кылганыңдан дагы, сүткорлук кылганыңдан дагы, бирөөнү көрө албастыкка жерин, элин тартып алгандан дагы эң чоң күнөө бул калпайтуу деп айтылат да. Сен ошонуңду курбандык кыл. Калптын казаны кайнап атпайбы? Бизде кыргыз улутунда калпты чоңунан падышасына чейин, кичинесинен жашына карына чейин калпты шыпылдатабыз. Ошонуңду курбандык кыл. Аллах Таала күнөөңөрдү кечирип мен чарчабайм, силер күнөө кылып чарчайсыңар. Демек, не болду? Белчиден күнөөгө баттык. Демек, сен курбандык чаласың өзүң үчүн.
өзүңдүн күнөөңү үчүн. Убактыңды өткөрбөй, кабыр деп барзак жашоого барганга чейин күнөөңдү тазалаш үчүн акыл эси ордунда кочкордон келип, ден соолугу жакшы, Аллага ниет кылып, Аллахым, мен күнөөлүү адаммын, тоо кыламын деп аны даарат менен бисмилля Аллаху акбар деп бычак менен тартканда, баягы жандыктан биринчи чачыранган жерге түшкөндө бүт жанагы кылган күнөөлөрүң кечирилип калат. Ошондуктан курмандык чалыш деп тууган. Курмандыкты ошентип түшүнөбүз. Ага чейин биз илимсиздиктен көбү баягы өткөн кеткенге жыт чыгарып коелу деп, Кудай ошодон сактасын. Кудай Таала бизди акылсыздыктан сактасын. Чоң дурус ыйман желе берсин. Арам нерседен тыйылганга Кудай Таала чоң дурус тофик берсин, түшүнүк берсин. Ошол курман